Жапаров Си Цзиньпинди куттуктады. Муратбек Азымбакиевге дипломатиялык ранг ыйгарылды. Төрага Жогорку Кеңештин тармактык комитеттеринин төрагалары менен жыйын өткөрдү. Сеулда Кыргызстан менен Кореянын тим башчылары кызматташтыкты талкуулады. Кыргызстанда дүйнөлүк каражат топтоо күнү эл аралык маалымат агартуу кампаниясы өтөт. Кочкор районунда 126,6 миллион сомго мектеп куруу пландалууда. Үйлөр өрттөнгөндөргө 87,4 миллион сом кенемте төлөндү. Бишкек ЖЭБ жылуулук берүүгө даяр, мэриянын чечими керек. Тайырбек Жумашбек уулу жаштар арасында дүйнө чемпионатында күмүш байгенин ээси болду. Президент Садыр Жапаров Си Цзиньпинди Кытай коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин башкы катчысы болуп кайрадан шайланышы менен куттуктады. Куттуктагатында Садыр Жапаров бекем ден соолук жана мамлекеттик ишке мындан аркы албан ийгиликтерди, ал эми достук мамиледеги Кытай элине бакубатчылык, тынчтык жана өнүгүү каалады. Муратбек Азымбакиевге Кыргызстандын атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси дипломатиялык ранг ыйгарылды. Билдирүүдө айтылгандай, тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койгон. Белгилей кетсек, Муратбек Азымбакиев учурда президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы кызматынан аркалап келген. Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев парламенттин тармактык комитеттеринин төрагалары менен жыйын өткөрдү. Жыйында төрага Нурланбек Шакиев Жогорку Кеңеш башкы өкүлчүлүктүү жана мыйзам чыгаруучу орган катары өз ыйгарым укуктарын так даана ишке ашырышы керектигин белгиледи. Ошондой эле жолугушууда Жогорку Кеңештин жана тармактык комитеттердин мыйзам чыгаруу ишмердүүлүгүн уюштуруу, анын ичинен мыйзам актыларын сапаттуу даярдоо жана кабыл алуу маселелери талкууланды. Сеулда Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаевдин Кореянын тышкы иштер министри Пак Чин менен жолугушуусу болуп өттү. Саясий диалогду улантуу максатында тараптар өлкөлөр ортосунда бийик жана жогорку деңгээлдеги иш сапарларды уюштуруу зарылдыгын билдиришти. Эки өлкөнүн тышкы саясий ведомстволорунун башчылары ошондой эле соода-экономикалык жана маданий-гуманитардык, саламаттык сактоо жана медицина, билим берүү, экология, туризм, санариптештирүү, инвестицияларды тартуу тармагындагы эки тараптуу кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүү жана жигерлентүү маселелерин талкуулашты. Кыргызстанда 24 октябрдан 31 октябрга чейин дүйнөлүк каражат топтоо кампаниясы өтөт. Бул тууралуу кабар агенттигинде өткөн маалымат жыйынында Кыргызстандын Улуттук банктын расмий өкүлү Аида Карабаева билдирди. Анын айтымында, компания калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатууга арналган жана анын жүрүшүндө ар түрдүү иш-чаралар уюштурулат. Архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигине караштуу Турак жай курулуш департаментинин Нарын областтык капиталдык курулуш башкармалыгы мектеп курууга тендер жарыялады. Мамлекеттик сатуу алуулар порталында жарыялангандай, мектепти Кочкор районундагы Кара Суу айылында куруу пландалууда. Мектеп 375 окуучулук орунга ылайыкташтырылып курулат. Тендердин суммасы 126 миллион 582 миң 708 сомду түзүп, конкурстук табыштамаларды берүүнүн акыркы мөөнөтү 4 ноябрга чейин. Баткенде үйлөрү өрттөнгөндөргө кенемте төлөп берүүгө 87,4 миллион сом жумшалды. Ведомствонун маалыматына ылайык, Баткен областында жабыркаган жарандар үчүн ачылган атайын эсепке 328 миллион 359 миң 780,68 сом чогулуп, анын 87 миллион 424 миң 455 сому сарпталды. Атайын эсепке 245 миллион 833 миң 518,65 сом калды. Бишкек жылуулук электр борбору шаардыктардын үйүнө жана башка объекттерге жылуулук берүүгө даяр. Маалыматка ылайык, жылуулук берүү тууралуу акыркы чечимди мэрия кабыл алат. Белгилей кетсек, объектлерге жылуулук берүү бир нече күнгө уланат. Биринчи кезектеги жылуулук мектептерге, бала бакчаларга, ооруканаларга, төрөт үйлөрүнө жана социалдык коргоо мекемелерине берилет. Кыргызстандык балбан Тайырбек Жумашбек уулу 23 жашка чейинкилер арасында дүйнө чемпионатында күмүш байгенин ээси болду. Тайырбек Жумашбек уулу эркин күрөш боюнча Испаниянын Понтеведра шаарында өтүп жаткан дүйнө чемпионатына 61 кг салмакта катышты. Спортчу алгач америкалык балбанды 9-0 эсебинде, колумбиялык балбанды 11-0 эсебинде жеңип, жарым финалга чыккан. Жарым финалда түркиялык спортчуну 5-0 эсебинде жеңди. Ал эми финалдык беттеште армениялык балбандан жеңилип, экинчи орунду ээледи.